Кыргыз элине маанилүү болгон эки чоң мамлекеттик майрам бар. Бул 31 август эгемендүүлүк күнү жана 5 май Конституция күнү. Баш мыйзам майрамын белгилеген сайын 30 жыл ичинде кандай өзгөрүүлөр болгонуна сар эсеп салып келебиз, талашабыз, тартышабыз. Учурдагы толук кандуу президенттик башкарууга негизделген баш мыйзамды талкуулап жатканда да карама каршы тарап кемчиликтерин аташкан. Бирок, ошол эле учурда 30 жылдан бери өзгөрбөгөн баалуулуктар бар. Ал унитардык мамлекеттин бүтүндүгү жана кол тийбес экени. Айгерим Жаныкул кызы ыйык баалуулуктар туурасында кеп салат. Кыргызстандын конституциясы 30 жылда кандай өзгөрдү дегенде эле дароо башкарган президенттер, алардын берген анттары, баштан өткөн кайгылуу окуялар көз алдыбызга келет. Бирок Кыргызстан өз өнүгүү жолун издей отуруп, ал моделибиз кыргыз элинин эркин мүнөзүнө, улуттук намысына, адилетсиздикке моюн сунбаган бекем рухуна, нукура көз карандысыз мамлекетти курууга болгон элибиздин эркине таянат. Колдонуудагы конституциянын башкы милдети эффективдүү мамлекеттик башкарууну уюштуруу. Кандай болбосун, эффективдүү мамлекет саясий туруктуулукту, экономикалык өсүштү жана социалдык өнүгүүнүн келечегин камсыз кылууга тийиш. Коюлган милдеттерди чечүү үчүн ресурстарды мобилизациялоо жөндөмү зарыл. Мындан сырткары, күчтүү же эффективдүү мамлекетке коом менен бийлик институттарынын ортосундагы байланышты ишке ашырууга мүмкүндүк берүүчү демократиялык элементтер керек. Баш мыйзам дал ушул элибиздин рухуна шайкеш келиши керектигин түшүндүк. Мыйзамдардагы бизге жат жана жасалма таңууланган нерселер өзүнөн өзү жок чыгып, Кыргызстандын кызыкчылыктарына төп келген эрежелер жана жоболор менен толукталууда. Дал ушул азыркы конституциянын негизинде жашап жаткан баш мыйзамдын долбоорун даярдаган мурдагы конституциялык кеңештин төрагасы, юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев аны жазып коюп отуруп албай, азыр да кемчиликтерди аныктап, анализ жүргүзүлүп жаткандыгын айтат. Мазмунун окуп билип тактаган адам катары азыр эмнелер өзгөрүлүп атат? Күнүмдүк жашообузда кандай сезилерлик болуп атат? Ошол боюнча айтсаңыздар. Рахмат, абдан жакшы суроо экен. Биз иштеп чыккан, жалпы эл кабыл алган баш мыйзам кандай иштеп атат, кандай оң жагы бар, кандай тескери жагы бар деп биз өзүбүз анализ кылып атабыз. Анткени могу баягы мыйзамды жазып коюп, анан жаап таштап эле болду, бүттү деген бир өзү туура эмес. Анткени бизде ката кетип калышы мүмкүн, туура эмес жазып калышыбыз мүмкүн. Же болбосо ошону баягы мамлекеттик бийликтин органдары, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматкерлери ошолорду бузуп коюшу мүмкүн, туура эмес аткарыпчы. Мына ошого биз мындай бир көзөмөл кылып атабыз. Ошентип азыркы баш мыйзам боюнча аткаруу бийлигинин эки тизгин бир чылбыры президенттин колунда. Ар айтабыз, бир айтабыз. Мына так айтканда, мына 2020-жылы пандемия болду. Өзүңөр жакшы билесиңер, биздин жерлештер жакшы билет. Көп адамдар кайтыш болуп калды, өтө оор абал түзүлдү. Мына ошол убакта мамлекетти башкарат деген жогорку кеңеш кайда кетип калды? Жогорку кеңешти биз таппай калдык. Ошол эле саясий партияларды таппай калбадык. Саясий партиялар өздөрүнүн активдүүлүгүн качан өткөзүп калды? Баягы шайлоого келгенде, бийликти бөлгөндө алар кадимкидей тартынбай эле, коркпой, үркпөй эле келип эле могу менин бийлигим, могу менин министерством, могу аймак меники деп ачык сүйлөп калышпады. Бул деген ошол убактагы антиконституционный деп коет да, конституцияга карама каршы келген көрүнүштөр пайда болуп калды да. Бирок 30 жыл мурун мамлекеттин өзөгү болгон конституция кабыл алынганы бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары жана мамлекеттин түзүлүшүндөгү негиздерин аныктап бере алды. Легендарлуу парламенттин конституциясы 93-жылы кабыл алынган баш мыйзам эгемендүү Кыргызстанга жана анын келечегине жол салган документ болгон. Аны жазып чыгуу үчүн 3 жылга чукул убакыт кеткен. Ага чейин жарым жыл баш мыйзамдын концепциясы тууралуу талкуулар жүргөн. Медеткан Шеримкулов, легендарлуу парламенттин төрагасы, мамлекеттик ишмер. Конституция жазылып жатканда жалаң эле өзүбүздүн окумуштуулар, эксперттер, коомчулуктун пикири эмес, дүйнөлүк саясат таануучулардын ой пикирлерин дагы эске алганбыз. Мисалы, АКШнын сенаторлору жана мамлекеттик департаментинен адамдар келишкен.
Мындан тышкары Европарламенттин генералдык секретарына баш мыйзам тууралуу маалымат жибергенбиз. Конституциянын долбоорун англис тилинде 3 экземплярда бергенбиз. Алар Европарламентте карашып, биздин долбоорго жакшы пикирин билдиришкен. Ошондой эле Россиянын Конституциялык комиссиясынын ой пикирин угуп, ал жактан алдыңкы адистер келип жардам беришкен эле. Легендарлуу аталып жүргөн ошол учурдагы парламенттин 350 депутаты кабыл алган баш мыйзамда өлкөдө күчтүү президент, экинчи жагынан чечүүчү ролго ээ болгон парламент болуп, бийликтин тең салмактуулугу сакталган дешет. Тура 27 жыл мурун легендарлуу парламент кабыл алынган эгемендүү Кыргызстандын туңгуч конституциясынын азыркы турмуштагы ролу аябай зор да. Анткени себебибиз тарыхта биринчи жолу мыйзам жолуна түштүк. Биз элге үйрөтүшүбүз керек. Конституция деген эмне жазылган? Бир 100га жакын беренеси бар. Кандай силердин укугуңар бар? Конституцияда барлыгы жазылган да. Эң негизи кепил берилген да адамдардын эркиндигине, укугуна. Кан төгүлүп бийлик алмашкан окуялардан кийин бир адамдын диктатуралык башкаруусунан кутулдук деп, парламенттик башкаруу жолуна түшкөн Кыргызстан 10 жылдан кийин кескин бурулуш жасады. Президенттик башкаруу жолунан кайтты. Ушул убакыт ичинде партиялык парламенттик башкаруудан элдин көңүлү калды, ишеними кетти. Андан көрө күчтүү бир адам башкарып эле баарына өзү жооп берсин деген бүтүмгө келишти. 93-жылы биринчи конституция кабыл алынган. Анан бул Аскар Акаев сунаганда 2007-жылы жаңы болсом 15-октябрда дагы экинчи конституция кабыл алынган. Июнь 2010-жылы апрелдик революциядан кийин 3-конституция кабыл алынган. Анан азыркы биздин конституция 5-май 2021-жылы. Бул уже 4-конституция да. Мен жана биздин эгемендүүлүк алгандан баштап кабыл алган конституция боюнча айтып атам. Азыркы конституцияда эми бул адамдардын укугун коргоо жагында да көп өзгөчө көңүл бурулган. Кыргызстанда иш жүзүндө парламенттик башкаруу эч качан болгон эмес дешет эксперттер. Башкаруунун аралаш түрү ишке ашырылып эле келген. Күч түзүмдөрү прокуратура жана сот тутуму толугу менен же болбосо жартылай президенттин көзөмөлүндө болуп келгени айтылып эле жүрөт. Кыргыз элинин өзүнүн менталитетине, өзүнүн баягы кыргыз элине ылайыкташтырылып түзүлгөн мындай мыйзам десек болот, мыйзамдар жыйындысы десек болот да. Ошол мыйзамдар жыйындысын биз өзүбүз атуул катары так аткарганда сыйлай билгенибизде биздин ошол мамлекет өнөт, өсүт деп айтсак болот. Биз үчүн ыйык болгон ата мекенибизди өзүбүз гана алга сүрөп, өз тагдырыбызды өзүбүз гана чечишибиз керек экенин аңдап түшүнүүбүз кажет. Өлкөбүздү өнүктүрүү ар бир жарандын талыкпас аракетинде, анын натыйжасында жаралган ийгиликтерде ар бирибиздин үй бүлө, мыйзам жана мекен алдындагы жеке жоопкерчилигибизге жараша болоорун сезишибиз зарыл. Садыр Жапаров дагы бул сөзүн баш мыйзам күнү менен куттуктап жатып белгиледи. Азыркы учурда Конституция элдин биримдигинин, өлкөбүздүн көз карандысыздыгынын жана мамлекеттик бүтүндүгүнүн, азыркы Кыргызстандын демократиялык, саясий, укуктук, экономикалык жана идеологиялык негиздеринин калыптанышынын негизи болуп саналат. Биз Конституцияны урматтап, ченемдерин сактап, анын маңызын аңдап билгенде гана өз өлкөбүздү, ата мекенибизди, Кыргызстан элинин баалуулуктарын аздектеп сыйлайбыз. Конституцияда улуттук, мамлекеттик идеологиянын негиздери камтылган канчалык конституциянын жаңы редакциялары кабыл алынбасын, 5-май бул баш мыйзам күнү деп таанылып, өзгөрбөй майрамдалып келе жатат. Учурдагы конституциябыз дал ушул адилеттикке умтулууну, теңчилик болушун шарттайт. 2020-жылдын октябрь окуяларында коюлган талап дагы, анын жыйынтыгындагы натыйжа дагы дал ушуга байланыштуу. Жалпы элдик добуш берүүдө мекендештерибиз өлкөнүн көз карандысыздыгын, салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды, жарандардын укуктары менен эркиндигин бекемдеген Конституция үчүн добуш беришкен. Кыргызстандыктар саясий системанын туруктуулугун, ата-бабалардын каада салтынын сакталышын, ошондой эле социалдык кепилдиктер менен камсыз болуу жолун тандашкан.
Айгерим Жаныкул, Руслан Бараненко, ЛТР, Жума Сереп.